Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Дейиш» аттуу романынын 3 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Кийинки жылы Ысык көлдө жаз кылайган ченде боом эркек бала төрөп, атын Галдан коюшат. Жээн небере эмгектеп калганда кегендин ары жагындагы байтактысында конуп отурган Галдан бошокту кызын мейманга чакырып, аны көргүсү келгендешет. Жакшылап белек бечкекти мол алган боом кетип жатканда хан кызына кыйытып суроо берет. Жээн кимге окшошуп калган, кызым? Кимге окшошуп турат, хан ата? Ошону мен сенден сурап жатпаймынбы? Жакшы чыкчу жээн тагасын тартат дешет. Уул сизге куюп койгондой окшош, хан ата? Ошондойбу? Деп хан кытмыр күлдү. Сиз жээнди кимге окшоштуруп жатасыз? Аны өзүң айтасыңбы дегем. Негедир кошой түспөлдөшөт жээн. Ата, кыраакы хан жаш наристени үңүлүп тиктебейт. Ага назарын салып ырайынан өөн издебейт. Наристеге көзүңүз тийсечи. Ошондойбу? Мен аны кошойго окшоштуруп жатам. Аралашып бир жүрсө, мал дагы ээсин тартып калат. Жакшы көргөн төлөнгүттөрүңүздүн балдары бүт эле сизге окшош. Я, деп хан тайсалдады. Боом ханды эми чындап бурчка такады. Эртели кеч жанымдан чыгарбай кошой экөөбүз ойтоону кыдырабыз. Күйөө балаңыз жокто менин жан сакчым катары өргөөмдө түнөп калат. Анан калса, ал экөөбүз 4 жылдан бери бирге жүрөбүз. Сиз жокто жакшы көргөн токолуңуздун улагасында төлөнгүт жатып калат го. Анын эмнеси айып? Жээниңизге кошойдун жыты сиңип, мээрим өтүп кетсе мен кантет элем? Мал ээсин тартып, төлөнгүттөрдүн балдары сизге окшогондой эле кеп. Анан калса, бука кимдики болсо мейли, торбок өзүбүздүк эмеспи? Баланы Көкнөрдөгү туугандарына жибербей, өзүңүз тарбиялаңыз. Хан ата, курама темир курч болот. Атаңдын көрү. Сенин кыз болуп калганыңа өкүнөм. Болбосо хан катары өлкөнү башкара турган жөнүң бар. Хан жээнин колуна алып, бешенесинен сүйдү. Ошо кезде боом коломто ченден шамшарды ала коюп, хандын этегин чырпый кесип алып, отко күйгүздү да уулуна жыттата койду. Бул өзү наристеге көз тийбесин деген ырым эле. Бу жылы кошойдун жашы 19дан ашып, керилген алп жигит болуп чыга келди. Башы чоң атасы чааныкындай калдайып, ак маңдай, куш кабак, жоодураган көздөрү жаркырап жайнап нур чачып турат. Бою узун, эки ийин кери кулач, колдору да узунунан келип, манжалары шадылуу эле. Дегеле ырайынан нур чачырай аз сүйлөп, тайманбай так сүйлөгөн азаматтын табият таасири бир көргөндө өзүнө дароо тартып алат. Бирок каарына келсе, жүзүнө эч ким дит алып карай албай, түнөргөнү добул алып келчү кара булутка окшой түшчү. Өзгөчө айылдагы же чет жакадагы кыз келиндер аны аңдып тиктей беришчү. Кошой болсо бир дагы бийкечке назар салбай, жүрөгүнө боомду бек катты. Хандын кызы боом экөөнүн ысык мамилесин жакшы билген Талкан бей, эр жеттиң, эми катын ал, деп шаштырган жок. Боомдун жыпар жытын искеген кошой өзү да бөлөк келин кызды таптакыр эңсебей, токпейил жүрчү. Жаш жигит суудай тунук, бактыга карк болуп турган чак эле. Бир жолу кошой атасынын байбиче аялы Үлүмжанга кайрылды. Эне, бир чоңураак эркек күрпөң сойдуруп бер, куйругу чоң семиз болсун. Анан этинин чыпчыргасын коротпой, күң жилик менен жумурдан бөлөгүн бүт бышыртып, дасторкон жасатып бериңиз. Эртең таң заардан бейит башына барып Куран окутам. Кимге Куран окутасың, деп Талканы байбичеси сураган жок. Кошой анын өзүнө эркелеп, калмакча эхе дегенине чычалоочу эмес.
талкандын токолу чычкандын балдарын бүт өзү асырап чоңойткон, баарын жанындай көрөт. Байболот агаңды хан атап салды галдан калмак. Ал эми элдин бийи баштагыдай эле атаң, бирок мал байлыктын ээси акең жоо чалыш эмеспи? Козуну ошондон сурагын. Ал өзү деле жок дебес. Эхе, деп кошой дагы бир жолу чоң энесине эркеледи. Мал байлыкты жоо чалыш акен билгени менен алардын ачкычы сиздин колдо. Акемдин алдына козу сурап барганым өөн болоор. Эхе, деп эркелеткен кошойдун сөзүнө бышык кулак болуп калган Үрүмжан уулу кошойду имере тартып, бетинен өөп койду. Хан кызы жыттанасың да, арам. Макул, айтканыңды эртең таңзаардан даяр кылдыртам. Эртеси кошой, солтоной жана балта, түйтө, 4 жигит тамак аш артынган кулдарды артынан ээрчитип, таңзаардан тал чүйдүн түн жүрүш жагындагы кара тоону көздөй бастырышты. Төртөө тең курал жаракчан. Солтонойдун сол ыптасында атасынын алмаз кылычы сороюп чыгып турат. Чүй соосу кирип турган чак эле. Алар өйүзгө өткөн соң тоо таянышты. Калгандары тал түбүндө ат күзөтүп калышкан. Кара тоонун чокусуна чейин тырмышып чыгып барганда эмне кылабыз, деп кошойдон сурашкан жок. Хан Тейиштин бейитине баратканын баары баамдады. Ал жерге ак кочкор, каңкынын да сөөктөрү коюлган. Демек, алар ыйык мазарга сыйынганы баратышат. Түш ой араң дегенде тырмышып чыга келишти. Хан Тейиштин бейитине тушма-туш кыл чокулуу асканын күн батыш жак капталында чоң үңкүр бар болчу. Үңкүрдүн орто ченинде кадимкидей эле казан аса турган таш тулга турат. Тулганын күлү ошол бойдон экен. Тамак ашты үңкүрдүн ичине түшүрүшкөн соң бир аз эс алышты да үңкүрдүн оң капталындагы жүлүндөй ичке булакты кызыга карашты. Табият бул жерге баарын ылайыкташтыра жасап койгон сыяктанат. Рас, бул чөлкөм адам түнөп эс алып кетчү жай болчу. Бу мазар жерге Хан Тейиштин сөөгүн бекеринен коюшпаптыр. Үңкүрдөн нары күнөстүү бетте кумурскалардын томпойгон уюгу жатат. Бу касиеттүү туу чокуда деле өзүнчө турмуш, жашоо уланып жатыптыр. Булактан суу алып, бети колдорун жуугандан кийин өйдө болгон кошой топурагы анча чоң эмес мүрзөнү көрүп, Хан Тейиштин сөөгү ушул жерде жатат. Ак кочкор каңкыдагы атасы менен кошо көмүлгөн деп айтышчу. Эл жер үчүн жан кыйган кайран асылдар, деп койду. Мүрзөнүн этегине дастуркон жайып, тамак ашты жайнатышты. Түйтө Куран окуп жиберди. Бата кылып болуп, кайрадан хандын бейитин кучактай калган кошойду көрүп калган жигиттер да аны туурашты. Бу ыйык мүрзөнү көкүрөгүнө кысып, кошой ыйлап жаткан эле. Эл журттун эркиндиги үчүн балдары менен кошо кашык каны калганча согушкан, хандан бөлөк руху ыйык кыргыз болобу? Бу айкөл адамдын жашоо турмушу, сүргөн өмүрү эч качан унутулбай, урпактан урпакка өтүп, эл ичинде түбөлүк калар. Кайран хан кыргызга жан короз деген ураан калтырды. Эл жерди коргоонун үлгүсүн көрсөттү, деп өзүнчө кобурап алды кошой. Түштөн кийин 4 жолдош улуу тоонун тегерек четине көз салып, анын кыл чокуларынын жака белинде деле чоң турмуш бар экенине көздөрү жетти. Аска боорунда бүркүт уя салып, көк учкөндөр учуп жүрөт. Бейкапар жойлогон түлкү, секирип ойногон ноёндор көзгө чалдыгат. Бир жерден шилби өскөн кокту көрүндү. Айтор төбөсүнө мөңгү токтобогон туу чокуга Хан Тейиштин сөөгү бекеринен коюлбаптыр. Жердин, улуу тоолордун сырын мыкты билген кыргызга айла барбы? Бул түндү Хан Тейиштин сөөгү жаткан кара тоодо өткөрөбүз деп чечишкен жигиттер. Дегеле бияка эмне үчүн келгендеги сырды кошой жолдошторуна айт элек. Хандын рухуна арнап Куран окуткандан ки бөлөк аян көргөн болчу. Ал аян жөнүндө да ооз ачпады. Ошо түнү уктап жаткан кошойду аял киши боз үйдөн ээрчитип чыгып кеткен.
Сыйкырдап салгандай жигит аялдын артынан кете берди. Кайда баратканы менен да иши жок. Колот четиндеги чоң түп жоон карагайдын түбүнө келгенде «Отур жаныма» деп буйруду бейтааныш аял. «Сиз кимсиз?» деп сурады Кошой. Жооп бергендин ортосунда «Корккон жоксуңбу?» деп койду аял. Ооба, ал аял кишинин түспөлү жаш сымак көрүнгөнү менен аны жакшылап байкаса кемпир экен. Кошой дагы сурады. «Эмнеге чакырдыңыз, эне?» «Менин атым Шарапат. Чоң атаң мени Кайып эне деп койчу. Чоң атам чааны билчү белеңиз?» «Билмек тургай, ал экөөбүз сырдаш элек». «Деги өзүңүз кимсиз?» «Сураба. Дагы бир жолу кезиккенде баарын айтып берем». «Деги менде кандай жумушуңуз бар, эне?» «Жумушум жок болсо сага жолугат белем. Теңирим сенин мойнуңа моор илдет такты. Ошол милдетти аткара аласыңбы?» «Ким экениңизди билбей туруп эле сырдаша беремби?» «Сырды сага мен айтам». «Кызык экен, айтыңызчы, угуп алайын». «Сен элди азаттыкка чыгарыш үчүн жаралгансың. Менден өткөн баатыр Байболот бар эмеспи? Байболоттун өмүрү кыска. Аны калмактар өлтүрүп коебу. Ал өз ажалынан эле өлөт». «Кызык сөзүңүз бар экен, эне». «Ал дагы сөөмөйүңдөгү жыгалуу шакек ыйык. Ал колуңда турганда сенин акылың мокубойт, жүрөгүңдөгү жаалың өчпөйт. Эч качан сөөмөйүңдөн түшүрбө. Жаныңда бир калта дилде бар. Аны сиз кайдан билесиз?» «Мен билбеген эч нерсе жок. Калтадагы алтынды 4кө бөлүп жолдошторуңа таратып бер. Аны белдерине түйүп жүрсүн. Эмне үчүн дебейсиңби?» «Билем», деди Кошой. «Жанында алтыны бар адам эч качан алдан күчтөн тайбайт. Алтын баатырдын каруусун арттырат. Ошон үчүн сени хан кызы Көсөм деп айтат». «Катуу мактап койдуңуз, эне». «Алтын шакекке чөгөрүлгөн жакут алмаз таштардын куну жок. Шакек өтө касиеттүү. Ал Мөңкө хандан калган. Боом сага жанын бергенге даяр. Ошон үчүн ыйык шакекти берди». Кошой тунжурап турганда «Солтоной алмаз кылычты жоготпосун», деди эне. «Кылычтын ыйык экенин билебиз, эне. Аны Солтонойго бер деп керез калтырган Хантейиш. Хантейиштин руху биз үчүн ыйык. Бейитке барганда арбак аян берет. Бар болуңуз, Кайып эне». Эне күлдү. «Мен дайыма бармын, силер аман болгула». Түн салкын, асман ачык эле. Кара аскалардын жылуу деми али суу элек. Алыста ак чукулуу улуу тоолор маң каят. Кереметтүү чүй жергеси жатат, алдыда көөлгүп. Кошой баштаган 4 жигит чыгып келген кара тоонун шиш чокулары көк челип, бажырайган сансыз жылдыздарга тийип тургансыйт. Анан калса жылдыздар өтө жакын. Колуңду созуп эле тутуп алчудай. Мелтирей коломтодогу отту тиктей бейкам отурган жолдошторуна карап, «Түйтө, 3-4 жылдыз тутуп келе койчу», деди Кошой. Жигит чоочуду. «Аны эмне кылабыз, акетай? Үйгө барганда эле көрсөтөбүз». Достор Кошойдун тамашасына каткырып күлдү. «Жатып уктагыла, эртең менен күн чыга электе турабыз». Балта, Түйтө, Солтоной дароо уйкуга кеткенде Кошой өзү Хантейиштин мүрзөсүнүн жанына барып отура калды. Ал таң атканча кадыр түн тосчудай уктабайм деп чечкен. Кээде таш кулап, шагылдар эшилип жатса да теребел бейкут. Аңгыча бейиттен добуш чыккансыйт. Кошой аны жата калып тыңшай берди. Үн мүрзөнүн ичинен эмес, анын ары жагынан угулду. «Уулум, уктабайсыңбы?» деди үн. Добуш Тейиштин үнү экенин Кошой жазбай тааныды. «Хан ата, сизден осуят угайын деп отурам». «Билгем сенин келериңди. Мен рухуңуз тирүү экенин билгем». «Айланайыным, айланайыным». «Хан ата, осуят уксам дейм». «Атай чыгынып келипсиң. Сага айтаар сырым бар». Кошой тыңшап калды. «Уулум, эч качан көр дүйнөгө азгырылба». «Мен байлыкка көп кызыкпайм, хан ата. Байлыктын кулу журтка тутка боло албайт». «Осуятыңызды эсимден чыгарбайм.
Кошой ордунан козголгон жок. Аңгыча үн кулагына илинди. Менин рухум жерде эмес. Көрдө менин сөөгүм калды. Рух асманга учуп кетет турбайбы? Аны билбептирмин. Адам тукумун Теңир 6 айга жаратыптыр. Мен аны кайдан билейин? Рухум 6 айга барганда билдим. Күн, от, тоо, таш, жер, сууга чейин көк теңирдин балдары экенбиз. Табият менен адамдын тамыры бир. Табият ыйык, алардын баарына сыйына жүргөнүбүз оң. Өзгөчө адам ыйык. Ага зомбулук кылгандарды Теңир жазалайт. Теңир калмактарды да жазалайбы? Калмактарды сен жазалайсың. Үн бир азга тымыды да анан барып оюн улады. Манас ала тоого ооп келгени Алтайдагы кыргыздар чүнчүптүр. Айкөлдүн сөөгү таласта калгандыктан бияктагы кыргыздын руху өчпөйт. Кыргыз Кудайдын эли. Ылайым эле ошондой болсун, хан ата. Баса, унутуп кала жаздапмын, деди үн. Кетээриңерде молону тегиздеп таштачы. Жер менен жер болуп жиги билинбей калсын. Сөөк жаткан мүрзө тез суулса, рухтун табиятка биротоло сиңип кеткени. Ошо бойдон үн уланган жок. Көзү илинип кеткенсиген Кошой башын көтөрсө, таң атып келатыптыр. Улардын үнү, кекиликтердин сайраганы угулду. Бу менин түшүмбү же чын эле арбак менен сүйлөштүмбү? Деп ойлогон Кошой чочойгон бейитти жан талаша тегиздеп, анын жиги билинбей калганда үстүнө шагылдан шлеп таштады да жолдошторун ойготту. Бет колдорун жууп, дасторкон четине отуруп жатканда: "Кана, айткылачы, ким кандай түш көрдү?" деп сурады Кошой. "Алмаз кылычымды таң атканча бир жаман аял талашып жатыптыр", деди Солтоной. "Кылычты берген жоксуңбу?" "Теңир жалгап берген жокмун." "Ушул кара чокунун кылда учунда турупсуң, Кошой", деди Түйтө. "Анан мени жаа катары атып жибердиң. Мен учуп барып калмак айылдарды өрт болуп каптап кеттим." "Менин түшүм да Түйтөнүкүнө окшош болчу", деди Балта таң калып. Кошой досторуна өзү көргөн аянды айтып берди да: "Өч, өч, өч", деп алмаз кылычтын мизин өптү. Курдаштар дасторкон четинде тамактанып жатканда Кошой жанындагы калтаны алып, дилдени 4кө бөлдү да үчөөнү досторуна берип, өзү бирөөнү алып калган соң алтындын сырын чечмеледи. "Кайда жүрбөйлүк, кайда бастырбайлык, алтындарды жаныңардан чыгарбагыла. Алтын адамды алдан күчтөн тайгызбайт. Жанына такай алтын алып жүргөн кишинин мээси сергек, акылы тунук болот." Бата кылынды да курдаштар ойго түштү. Азаматтар мындан ары калмактарга өрт болуп катылаары чын эле. Алардын жүрөгүндө шердик ойгонду. Жайдын кап ортосу ченде Ысык көлдүн чырпыктысында чоң той өттү. Мел тиреген Айдын көлдүн боюнда тигилген боз үйлөр батпай, ак куйрук жайсаң 15тердеги сулуу кызы Бата Баянды Галдан Бошокту хандын тун уулу Чакчага бермекчи болду. 25тен ашкан Чакча жаш кызды болгондо да токолдукка алууда. Кыргыздар ачыткан кымыз, бозо, суу даякты да, Кытай арагы, кызыл шараптар батпай, чаламас калмактар эч кимди көз килбей, ээн жердин бөрүсүндөй элиришсе, кыргыз калзактар бир балеге урунуп албайлык деген ниетте арак шарапка жолоп да коюшпады. Кыз узатуу тою 3-4 күнгө созулмак. Кыргыз казак жарчылары адегенде эле жаагын жанып, ханды жерге сууга баткызбай мактап киришкен. Тойго кендер, күйөө катышкан жок. Дегеле 1 жылдан бери анын кайда жүргөнү менен эч кимдин иштери болбой, ал тургай боомдагы Кошойго эри жөндө эч нерсе айта албады. Кыязы Манжугутай өлкөсүнө каршы согуш иштери менен алек болгондуктан ал жөнүндө кимдин оозунан маалымат чыкса, ошонун башы алынат деп ичара эскерткен экен хан. Тойдо Кошой да көрүнбөйт. Кайсы бир түнү аны Кайыпени Шарапат чакырып чыккан эшикке.
Эненин үнү чыкканда уктап жаткан Кошойдун көзү дароо умачтай ачылды да өстөн жакты көздөй басты. Кимдир бирөө жетилип бараткандай шашып алган эле. Ал жетип барганда кайып эне учурашкан жок. Тойго барам деп дегидебей эле кой. Барбай эле коеюнбу? Бу тойдо жаңжал чыгат. Калмактар кырып койсо кантесиңер? Анда кандай кылалык, эне? Не бар не жок даяр тургула. Анда кантелик, деди Кошой. Кол курап кой. Непада калмактар жаңжал чыгарышса. Макул эне, деп жиберди Кошой. Кебелбеген эне, Байболотко кеңешпе, деп дароо көздөн кайын болду. Кошой уйку соонун ортосунда эшикке чыкканын же түш көргөнүн ажырата албай, араң дегенде кайра уйкуга кетти. Эртеси турса, түндөгү аян унутулмак тургай, көкүрөгүнө жат болуп калыптыр. Ошол эле күнү өзүнөн 1 жаш улуу агасы Коңурбайды баш кылып, жолдошторун чакырып алып сөздөн ишке өттү. Антип минткендин ортосунда 500дөн ашык кол топтоого үлгүрдү Кошой. Солтоной баштаган 150 атчан чүй суусунун күн жүрүш чагындагы Борду тоосундагы кокту да катылуу. Кара жол менен Бордунун ортосу тай чабым жер. Кыраакы Кошой кеминдин оозунан меркиге чейин тил коюуга үлгүрүп, уруш чыгып кетсе, бир жердеги тил экинчисине чаап жетип, эл журтка кабар үлгүртпөй жетмек. Аларча менен Аламүдүн суусунун орто чениндеги токойлуу чытырманга Коңурбай баштаган 100 атчан бекинди. Ак суу өрөөнүнүн батыш жагындагы Кула Байталдын чер токоюнда дагы бир 100 атчан бугуп жатат. Чоң ойрондон ары Мундус Торук Баатырдын эли калмак менен бет келүүгө дем байлап урушка даяр болчу. Ошентип тойдо жаңжал чыкса, кыргыздар калмакка моюн бербей турган абалда эле. Себеп дегенде жуңгарлардын негизги күчү Иледен ары текес жактагы Манжу Кытай Багды ханына кол салыш үчүн жанын үрөп даярдык көрүп, бу жактагы кыргыз казакты жоо катары эсептебей, коркок итче куйругун кыпчып жата берет деп ойлошту. Той түнкү кыз оюндан башталып, көлдүн кылаасында айдын жарыгында 6 бакан селкинчекти баштап салышып, кыз келиндер менен жигиттер кумарлары тарабай жыргап жатышат. Оюндун көркү кыргыз ичинде ак боом атыгып кеткен хандын кызы. Анын айткан сөзү эп келип, ырдаса ыры, күлсө күлкүсү жарашып, көл жээги таң атканча өзүнчө бир ыракатка тунуп турду. Кыз оюн ичинде сен калмак, мен кыргыз деп бөлүнүп жарылуу болгон жок. Той башталган түнү ак куйрук жайсаң өзүнүн чоң өргөөсүндө хан кудасы менен меймандарды сыйга карк кылып, ырчылары жаагын жанып сайраган үлпөттө Байболот дагы отурат. Лок уйган алп Байболот сынын бузбай, кепке сөзгө да аралашып койбостон, тамактан жээр жемексен, шараптан ичээр ичмексен, балта жутар таз жорулардын арасына айласыздан кошулган кыраан бүркүт сыяктуу өзүн чоочун сезип, дили сыздайт. Ага көңүл бурган адам болгон жок. Бир маалда чала мас хан Байболотту кекетти. Байболот, оолуяңды чакырт, бизге өнөр көрсөтсүн. Улага чеңге отура калган качыны Галдан хан шылдыңдады. Сени оолуя көз ачык деп мактай беребиз. Жайчылыгың андан бешбетер мыкты. Кана айтчы, мен качан өлөм? Отургандардын үрөйү учту. Бир балекет башталат деп Байболот кыпылдайт. Качы кебелип койгон жок. Айта бер, деди хан. Чындыкты айтпасаң сенин дубаң кетет же башың кетет. Качы тарс эттире айтып салды. Ханым, бүгүн түн өлөт элеңиз. Бир ажалдан калдыңыз. Мени ажалдан сен алып калдыңбы, качы? Ханым, сизди ажалдан мен ажыратып калдым. Отургандар коркпой айтылган жоопко аябай таң калышты. Ал тургай оолуя тамашалап жатат деп ойлошту. Дарымчынын жообуна кызыга түшкөн хан: мени ажалдан кантип алып калдың? Эгерде жообуң чын чыкса, сага бир калта алтын берем. Качы чечмеледи. Сизге деп тигилген ак боз үйдүн кереге жагында такта турат. Тактанын үстүнө жибек жууркан төшөк,
катар пар жаздыктар коюлуптур. Үстүңкү жаздыктын алдында бир кулач кара чаар уулуу жылаан бар. Сиз төшөккө кирип жатаарда жылаан чагып алмак. Кыйкырууга да алыңыз келбей өлүп калмаксыз. Той күйүт менен бүтмөк. Уулуу жылаанды дарымдап койдум. Ал уйку соонун ортосунда эс учун билбей уктап жатат. Мен жатчу боз үйгө кантип кирдиң? Боз үйгө кешиктендер мени киргизбей калсын. Качыга 3 төлөңгүттү кошуп бергиле. Уктап жаткан жылаанды алып келип көрсөтсүн мага. Качы 3 төлөңгүттүн коштоосунда боз үйдү көздөй жөнөдү. Меймандар чыдамсыздык менен күтүп отурушат. Бир маалда эшик ачылып, Качы кирди эле. Анын колундагы табакта 3 оролгон кара чаар жылаан сулк жатат. Жылаан кайда экен? Деди хан төлөңгүттөрдөн. Сиз уктай турган жаздык алдынан алып чыкты дарымчы, дешти төлөңгүттөр бир ооздон. Жылаанды көргөн калмактардын бүткөн бою жыйрылды. Хан сурады. Өлүк жылаан эмеспи? Мен аны арбап салгам. Азыр ойготоюн, деп дуба окуганда жан киргендей жылаан башын көтөрүп эки жагын карады эле. Ким эр болсо жылаанга сөөмөйүн тосуп көрсүн. Бул жылаан чаккан адам тирүү калбайт, деди Качы. Жылаанды атайлап кое беришсе керек. Хан шексиди. Качы ханды ынандырды. Ханым, боз үй Корумташка жакын тигилиптир. Ал жерде ордолуу жылаан бар экен. Эми алар ийинден көпкө чыкпайт. Мен дубалап салдым. Той тараганча боз үйдө камсанабай уктай бериңиз. Мындан ары ал үйгө жылаан эмес, чымын да кирбейт. Хан өзү айткандай Качыга бир калта алтын сунду. Эшикке чыкмакчы болгон Качыны ак куйрук жаңсаң кетирген жок. Олуя, андай болсо мен качан өлөм? Деп сурап жиберди. Сурооңо жооп берүүгө мен даяр эмесмин, Жайсаң. Сен билбеген бале жок, коркпой эле айта бер. Жайсаң, мен сенин качан өлөрүңдү билип турсам да айта албайм. Сен кекчил кишисиң, өлтүртүп коесуң мени. Коркпогун, деп Качыны Жайсаң кыйнай баштады. Айласы кеткен Качы өтүндү. Анда эле экөөбүз хандын көзүнчө шерттешип алалык. Шерт ушул. Мен качан өлөрүңдү айтып берсем, сен мага тийбейсиң. Макулмун, деп Жайсаң колун сунду. Колун берип жатып, Качы 3 жолу айтты. Шерт, шерт, шерт. Качы эшикке чыгып, бир топтон кийин боз үйгө киргенде, эмнеге эшикке чыктың, дешти. Качы кебелген жок. Жылдыздардын тогошконун көрдүм. Азыр Жайсаңдын качан өлөрүн айтып берем. Ак куйрук ачууланды. Айтпайсыңбы, маал катпай? Шарап ичкендер күлүп жиберишти. Туп-туура 1 жыл 3 айдан кийин өлөсүң, Жайсаң. Олуя, ушунчалык тез өлөмбү? Тагдырың ушундай болсо кантем? Кыжаалат болгон ак куйруктун коркуп калгандай түрү бар. Мен эмнеден өлөм? Ушуну айт. Качы токтолгон жок. Сенин ажалың өзүңдүн атыңдан. Айтчы, аттан жыгылып өлөмбү? Билишимче, ат сени тиштеп алат да жаратың ырбап өлөсүң. Минген атым жан дилиме барабар. Тиштемек тургай ал мага эркелеп турат. Сен мени жөн эле коркутуп жатасың, Качы. Качы кебелбеди. Жайсаң, экөөбүз шерттешип алдык. Эгерде мен айткан 1 жыл 3 айдан кийин өлбөсөң, анда менин башымды алып ташта. Качыны кое беришпей, көбү анын айтканына ишене да бербеди. Капилеттен хан ага суроо узатты. Эртеңки кемеге жарышта кимдин күлүгү чыгат? Кемеге жарышта ойрот күлүктөрү чыгат. Анын себебин айтчы. Кемеге жарышта аттар чукул жерден чабылат. Аралык узак болбогондуктан кыргыз күлүктөрүнүн эти жибибейт, кызыбайт. Тойдун акырындагы чоң чабышта кимдин күлүгү чыгат? Чоң чабышта сиздин күлүк чыгат, ханым. Менин кайсы күлүгүм чыгат? Көк тулпар чыгат, ханым. Сен эмне деп алжып жатасың? Көк тулпар Байболоттуку да. Качы муңайды. Тулпар Байболоттуку болгону менен кыргыздар сиздин кыштымыңыз. Демек тулпар ээси сизсиз. Чыгып бараткан Качыны хан токтотту.
ал аябай мас эле. Кара качы, айтчы, мен качан өлөм? Качы токтолгон жок. Ханым, сиз өтө көп жашап, картайганда өлөсүз. Ал кезде мен өзүм да бул дүйнөдө болбосмун. Отургандар качынын тайсалдаткан жообун билмексенге салышып, ыраазы болгон хан акыркы суроосун берди. Олуям, менин ажалым эмнеден? Качы токтолбой жооп берди. Сиздин ажалыңыз да аттан, ханым. Аттан жыгылып каза болосуз, деди да табакта сулк жаткан жылаанды көтөргөн бойдон эшикке чыгып кетти. Мас болуп отурса да ак куйрук жайсаңдын ичинде күйүт калды. Эр сайыштан чыккан чатак акыры калмак кыргыздын намысын козгоп жиберди да Байболот менен чыкыкка окшогон эки дөөнүн күрөшү кан төгүү менен бүттү. Бул өзү калмак менен кыргыздын ортосундагы кокусунан болгон жаңжал эмес эле. Кантсе да калмактар арка кыргыздарына тишин кайрап, чатак башташ үчүн шылтоо таппай жүргөн кезде күрөштө кокусунан чыкык балбан өлдү. Ага чейин эле Теңир тоону жердеген эр табылды менен итемген Улак Баатырдын ак куйрук жайсаңга сес көрсөтүп, кыргыздар үстөмдүк кылган абалда тарап кетиши калмактарды катуу ыза кылып койгон. Мындан бөлөк дагы чүйдү мекендеген солто сарбагыш менен жер жайнаган көп мундуздар аштык даңды молайдап, мал жандыктары көбөйүп, тыңып, оокаттуу болуп кетиши калмактардын ичин күйгүздү. Айтор шылтоого шыноо дегендей эле кеп болчу. Калмак тайпачысынын Ача Аматай деген атактуу найзакери өмүрүндө эр сайыштан жеңилип көрбөгөн жан экен. Минген аргымагына кийген зооту куп жарашып, алачыктай Ача Аматайдын төөдөй узун сыр найзасынан адегенде эле Манжу менен казактын эрлери каза тапты да, ал Көкнур тараптан келген 2 моңолду катары менен жайлаганга үлгүрүп, канкорлук канына сиңген найзакер эми кыргыздардын алдында ары бери чаап өтүп, "Катын кыргыздар, кана мага каршы кимгер чыгасыңар?" деп заар сөзү чучукка жетип жатты. "Жанды кашайтып жатат го, ата, чын эле катын аталып калабызбы?" деп Байболот буулукса да Талкан бий уулунун сөзүн макул көргөн жок. "Чыкпагын уулум, көр сөз, жер сөз. Эр сайышта жеңилип калсаң, кыргыздын туусу кулайт. Кокус Ача Аматай найза жеп каза тапса, калмактар биздин түбүбүзгө жетет. Эр сайыш кыргызга демөөр алып келбейт." Талкан бий көшөрүп туруп алды. Мына ушул чакта Кошой менен Солтоной алдыга суурулуп чыкты да Галдан хандын алдына чаап барып Кошой шарт койду. "Азирети хан, кыргыз тараптан Эрөөлгө Солтоной чыгат. Эгерде Эрөөлдө Солтоной мерт болсо, биз доо койбойбуз. Эгерим Ача Аматай Эрөөлдө өлүп же жарадар болсо, Ойрот тарап өктөө айтпасын", деп "Шерт, шерт, шерт" деп 3 жолу кыйкырды. Солтонойду көрүп, Ача Аматай сүйүндү да: "Бу жолку Эрөөлдө мен сол колума кам чыгармап чыгам. Кааласа Солтоной да камчысын колуна алып алсын", деп өтүндү. Ошол замат даекчи калыстар ортого чаап чыгышты. Ача Аматайдын колундагы камчы бууранын ширисинен өрүлүп, өзөгүнө коргошун сүмбө жаткырылган эле. Мындай камчы менен жолборстун башын бөлө чапса да болоор. Солтонойдун колунда чаа бийден калган өзөгүндө коргошун уютулуп, буканын моюн ширесинен өрүлгөн тобулгу сап камчысы. Мындан бөлөк Солтонойдун колунда тутканы шөөдөй узун алмаз кылычы бар. Байболоттун көк тулпарын минген Солтоной ортого куюндай айлана чаап жүрөт. Аргымактарын чуратып келип, Эрөөлчүлөр бири-бирин көздөй кылыч шилтегенде шак, шакашук деген болоттордон шыңгыр үн чыгат. Солтонойду өзүнчө бир каракчыдай көргөн Ача Аматай аярлап сактана баштады. Жигиттин кылыч шилтегени өтө эле эптүү экен. Анын буйтаганы да шайдоот, эпчилдеген кара чунактын, деп Ойрот өзүнчө ойлоп коет. Боз жигит менен болгон тамашаны узакка созгусу келбеген
Ача Аматай керилип туруп кылыч шилтеди эле Солтоной ага каршы алмас кылычты тосо бергенде калмактын кара кылычы Солтонойдукуна шак эте урунду да ортосунан тең бөлүнүп кетсе боло. Карап тургандар көргөн көзүнө ишенишкен жок. Мына ушул жерден да кылайып сестеп койбогон алачыктай чоң калмак Солтонойдун төбөсүн жара чапмакчы болуп камчы шилтеди. Кызыгың түшкүрдүкү. Солтоной тоскон алмас кылычтын мизине урунган камчы так ортосунан эки бөлүнүп калды. Жарымы жерди көздөй учуп кетти. Ушуну гана күтүп тургансыган Солтоной Ача Аматайдын оң колуна билек талаштыра кылыч сокту. Эр өлчүнүн билеги шалак этип эки бөлүнүп салпаңдап калды. Калмак сол колу менен курал кармамак тургай аттан ооп кете жаздап, жаны көзүнө көрүнүүдө. Айлаганча Ача Аматай жеңилип калганын көрүп турат. Ичинен кан өттү. Кошой жетип келип, Солтонойдун атын тизгинден алып, майдандын ортосунда чарык айлана чурап жүрөт. Талкан бии менен Байсейит кадимкидей ыйлап алган. Ошол замат кара качы жетип келди да боз үйгө алып барып шак-шак коюп, Ача Аматайдын колун таңып салган соң момуядан эзип ичирип жатып, 3 айга жетпей сынык бүтөт деп калмакты соороткон болот. Ача Аматайды жеңгенден кийин жаш Солтоной эр Солтоной атыгып кадыр баркы көтөрүлүп турса да, талкан баш болгон кыргыздар сар санаадан арыла алышкан жок. Көй кашка эрди жеңген эр Солтонойго калмактар күн көрсөтпөйт деп кооптонушту. Кыргыз жакшылары акылдашып отуруп, эртеси боло турган күрөшкө Байболотту даярдабаса болбойт деп чечишкен эле. Кыргыздар таң атканча оңдуу укташкан деле жок. Аксынын Кызыл Жар деген чөлкөмүндө өскөн кургатылган күчаладан демдеп, тамакка кошуп беришип, жаш торпоктун нак бышкан арашан сорпосунан ууртатышат да, тайдын эзиле бышкан жая картасынан улам сугунтушат. Жаш эт, күчтүү тамак Байболоттун ичин албасын дешип, эрмек кайнатып беришип, ак кодолдун ширесин ичиришет. Түн ортосу ченде гана уктаган Байболот эртеси сууткан аргымактай элирип калыптыр. Күрөш оюну түшкө жакын башталды. Галдан Бошокту хан жанынан чыгарбай, такай өзү менен кошо ала жүргөн балбаны Чыкыкты көргөндөр даап карай албай, аны менен күрөшүүгө эч ким батынып чыкчу эмес. Чыкык Кытай Манжу Багды ханынын Ордо калаасы түп бежинде күрөшүп жүргөн эр. Деги ал ушул кезге чейин өзү менен күрөшкөндөрдүн эч кимисине байге берчү эмес. Калмактардын ак сөөк тайпасынан чыккандыктан аны кыргыздар төрө деп кадырлай турган. Дөдөй Чыкык ортого чыкты да, ал кирген буурача жер челип, оозунан ак көбүк чачырай кутурган эмече ары бери басат да: "Байболот, эр болсоң тез чык. Сени кара жерге көтөрүп уруп өпкө жүрөгүңдү сууруп алайын. Бир кашык каныңды эңсеп жүргөн элем. Моокумум кансın, тез чык" деп жар салат. "Чыкык, ашыкпа, азыр чыгам сага" деп коюп, Байболот ийленген тоо текенин терисинен тигилген сарышымды кие баштады. Кошой карап турган жок. Агасы кийип жаткан сарышымдын ычкыр кашатына 5-6 алтын дилдени ката койду. Баатырлар белдерине кур чанышкан жок. Чыкыкка салыштырганда Байболот бойлуураак келген чымыр жигит. Байболоттун кара күчү жык, сөөктөрү чыңалган болоттой. Чыкыкка бет келип чыккан ал жеңилип калам деп караманча кабатыр болгон жок. Байболот уютулган чоюндай оор болсо да, ары шамдагай өткүр экенин калмактар жакшы билишчү. Ал оңой жоо эмес экенин Чыкыктын кулагына шыбырап жатышты. Байболотту көргөндө хандын көңүлү бейтап боло ичинен бурканга жалынып алган. Чыкык көпкө чейин Байболотту жанына жолотпой, аны туш келди челип, тээп кетип карматкан жок. "Эй, чүрчүт, эң кур дегенде эркекче күрөшпөйсүңбү?" деди жини кайнаган Байболот. Чыкык болсо Байболоттун айтканына көнүп бермек беле, кайра күчөнүп,
таштай түйүлүп келип Байболотту төш талаштыра тээп өткөндө кыргыз балбаны аз жерден чалкасынан кетип кала жаздады. Бу арам калмак күрөштүн эрежесин билбейт экен деп андан көзүн албайт. Не болсо да бир оңутун келтире албай жатты. Бир эт бышымга жетпеген мезгилдин ичинде обу жок чимирилип жатып, чыкык курулай жерден кароосун кетирип алгансыды. Байболотко ушу гана керек болчу. Ал ага улам тап берип качырып коюп кирпик ирмебейт. Чарчай баштаган чыкыкты арбаган Байболот алдан тайбады. Эми калмакка тайманбай кол сала турган мезгил келгенин түшүндү да ага чындап чабуул коюуга өттү. Капырдын билегинен бир тутам дегенде Байболоттун эки көзү төрт. Дагы бир аз убакыт өткөн соң чыкык бошоң тартып калган эле. Бир чай кайнамга жетпей мунун иши бүтөт, копол турбайбы деп баамдады Байболот. Ал калп жерден качкан киши болуп тайсалдай баштады. Ушу жерден чыкык Байболотту чарчап калды деп ишенип алган болчу. Ал ак кодолдун ширесин ичип, күч ала жеген нагыз балбандын демине эч ким тең келбесин билген жок. Бу жарыктык дары чөптөрдүн касиетин кыргыздан бөлөк эч ким билбейт. Оңутун таап, октос берген Байболот көз ачып жумганча чыкыкты эки каруусунан тутту да аны бөрү капкандай каап, кыймылдаткан жок. Ушуну гана күтүп турган Байболот чыкыкты бек кучактай калып, эки ирет силккенде ал тизелей калды. Анан чыкыкты көтөрүп туруп жерге урду да эки капталын эзип туруп, кабыргасына колун матырган бойдон бөйрөк сөйрөгү менен так көтөрүп жерге урду. Калмактын сөгүлгөн кабыргалары эки бөйрөгү менен кошо колунда жүрөт. Байболот дымы чыкпай калган калмакты не болсо да дегендей башынан аттаган бойдон басып кетти. Көз ачып жумгандын ичинде болуп өткөн окуяны карап тургандардын эч кимиси кояй деп арачалай албай, калмактар чур этип, кыргыздар арбак деп кыйкырып жатканда эки билегинен бери кан болгон Байболотту галдан өзүнө чакырды. Баатыр, чыкыкты жеңерин го жеңдиң, бирок балбандын башынан аттап кеткениң кандай? Ханым, эрегиште эр өлөт деген кеп бар. Чыкыктын жеңилгенине мен кейбейм. Мен эмне үчүн баатырдын башынан аттап кеттиң деп жатам. Шерденип кеттим, ханым. Галдан бошокту хан сурданды. Балбанымдын башынан аттаганың, менин башымдан аттаганың. Кулдугум бар, ханым. Хандын сөзүнүн төркүнүн түшүнгөн төлөңгүттөр Байболотту кылычтап жиберерде ортого боом киришти. Ата, ак тойдо чатак чыгарба. Той биздики. Мейли, деди хан. Чыкыкты өлтүргөн үчүн Байболот мага көп кун төлөйт. Азырынча байгени бербей кое тургула. Хандын каарына калган Байболоттун башы шылк этти. Күн кечтеп калган маал эле. Талкан бийбаш болгон кыргыздар той тамашадан четтеп, эмне айла кылаарын билишпей үрпөйүп турушат. Чыкыктын өлүмүнөн кийин той шааниси деле жакшы уланган жок. Түнкү тамашага эч ким чакырылбай, күүгүм кирген ченде кыргыздар той өткөн айылдан жылып чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Мерчемдүү жерлерге кол топтогон чүйлүк кыргыздар коого чыкса даяр туралык деген кыязда калмак айылдарга кулак түрүшөт. Ал жактан көздөрүн албайт. Кошой менен эр солтоной баштаган 100 атчан Борду жайлоосунун этек чегиндеги Бүркүт уя деген асканын капталындагы коктуга катылган. Жаштар коркуп үркүп койбой, алардын жаалы күчтүү эле. Ак суу капчыгай менен аларчанын буйгаларында да катылган кол бар. Байболоттун байтактысы чоң ойрондон ары меркенин үстүндө эле жер жайнаган көп мундуздар менен кошо көчүп конуп жүргөн хан кокус калмак кол салса айыл апаны талас ашырып жиберүүгө даярдап коюп, өзү атасы Талкан бийдин айылына келген. Талкандын айылы кегетинин оозунда конуп отурган. Канткен күндө да көп кошун топтоп, калмакка каршылык кыла албасын Талкан бий сезүүдө. Коркпоңузчу ата, калмак эмне кылып алмак эле? Качанга чейин коркок билиш болуп күн көрөбүз? Байболот кебелбейт.
Балам, мен өлүмдөн коркпойм. Бөөдө жерден элди кырып албасак болду, деп Талкан бий кооптонот. Далайды көргөн карт жүрөк бир нерсени сезет да. 3-чү күн дегенде Талкандын айылына 30 чакты үй бүлө калмактар көчүп келип кошуна болушту. Бир балээни баштаган турат калмактар, деп Талкан жийиркенет. Калмактар Талкан бийдин айылына кошуна конгондон бери эмчи деген кеңкелеси өйдө төмөн атчан бастырат да үй-үйлөргө туш келди башпага берет. Ал өзү кой ай менен иши жок, караманча кем акыл эмеле. Эмчи мырза ак сөөктүн тукуму. Мунун атасы Ноён деп көтөрө чалып мактап койсо, Кудайын тааныбаган ал кыргыздан катын алам, мага сулуу бийкеч таап бергиле, деп ар кимдерге асылганын не бир койсочу. Адегенде бу ары жок дөпүрөстүн кебин көптөр капарын албаса, ал кээ күндөрү мас абалында кыз келиндүү үйлөрдүн эшигинен кетпей жиндилиги ашына берди. Борсуган калмакты ким эле үйүнө жолотсун. Бирок ай дер ажоосу жок. Ээн жердин бөрүсүндөй кутурган эмчини тыя албай куттуу үйдүн мазасы кеткен сайын мас эмчи андан бетер кутурду. Ошентип үйүр ала түшкөн эмчинин өлүгү бир күнү эртең менен айылдын чет жакасынан табылды да шылтоого шыноо болду. Чыкыктын өлүмү аз келгенсип, эми дагы бир жолу кыргыздарды куру жалаага жыкканы жатышкан калмактардын амалы белгилүү эле. Чоң чабыш чыгып кетээрин сезген Кошой, Солтоной жээни экөө 100дөн ашык тандалмалуу жигиттери менен өтө сак турушту да, бул чатакка агасы Байболотту аралаштыргысы келген жок. Атасы Талкан бийдин айылын аларча өрөөнү тарапка көчүрүп жиберген. Кокус калмактар үстөмдүк кылып баратса, аларча ашуусу аркылуу эл журту суусамыр өрөөнүнө алып кетиш оңой. Анын үстүнө калың калк Кошой баштаган намыскөй жигиттерге ишенип, алардын айткан дегенинен чыгышпады. Бир күнү жол тоскон жигиттер 500дөн ашык калмак жоо келатканын угушту да, аларды көздөй утурлай бастырып бараткан Кошой тоо жакты карап, байрак жалгап белги берди. Ошо замат бөксө тоолордун 2-3 жеринен керней жаңырып, төш таяна түшүп келаткан топ атчандар көрүнүп, ак куйрук баштаган калмактар токтой калышкан болчу. Үйүр-үйүр жылкылар атайын сес көрсөтүш үчүн айдалганын калмактар кайдан билсин. Кошунду калтырды да, Кошой 10 чактыдай жигиттери менен ак куйруктун алдынан каршы чыкты. Эмне айтаар экен дегендей калмактар токтой калганда, Кошой «Эсендер, эсендер» деп салам айтты. Жайсаң алик алгандын ордуна кекетти. Балтыр бит башка чыгат деген ушул. Чыкыктын кунун төлөй албай жатып, айылыңарда кыз тандап жүргөн Бейкүнөө мырзаны өлтүрүп коюпсуңар. Бул өзү кандай жорук, Кошой? Ак куйрук Жайсаң, кеңкелес эмчини өзүңөр өлтүрүп коюп, биттүү тонуңарды бизге жапкыңар келип жатабы? Андай кем акылды өлтүргөндө кыргызга эмне пайда? Жалаа жаппагыла. Анделе Чыкык төрөнү өлтүргөнүңөрдү да танасыңарбы? Чыкыкты Байболот өлтүргөн жок. Аны намыс өлтүрдү. Эриөлдө өлгөн эр үчүн качан эле кун төлөнчү эле. Мындай заң калмак кыргызда башынан болгон эмес. Чөптү кордосо көзгө зыян. Көсөм деген атты сага боом бекеринен бербептир, деп какшыктады. Сөз билген колко бербейт болбогун. Буй табагыла, кунга катуу жыгылып калдыңар. Хан кечирбейт бул жоругуңарды. Ак куйрук Жайсаң, биз акыйлашканы келген жокпуз. Эмне үчүн кошуна курап чыктың? Эгерде согушкун келип турса, ачыгын айт. Сен дагы кошун курап алыпсың, Кошой мырза. Уруш чыгарайын деп камынып алган турбайсыңбы? Биз силер менен урушкубуз келбейт. Эгерде катылсаңар өлбөгөн жерден калабыз. Арабыздан эр өлөт, өзүң да аман калбайсың. Мени аман калтырбай турган сенби? Биз уруш баштабайбыз. Кокус катылсаңар аянбайбыз. Ошол кезде калмак жактан чаап келген атчан ак куйрукту чакырып алды да, экөө бир аз сүйлөшкөндөн кийин: «Кези келет, дагы жолугарбыз.
деп артка тартты. Кошой баштаган кыргыздар эч нерсе түшүнө алышпай, алар дагы ат тизгинин бурушту. Ак куйрук жайсаңдын шашылыш кайтып кеткенине караганда, Жунгарияда жүргөн Галдандын бир маанилүү кабар келгендир деп болголоду Кошой. Чынында эле ал жолу Галдан хандан эң жаман буйрук келгенин, кыргыздарды мындай кой, ак куйрук жайсаңдан бөлөк калмактардын эч кимиси шексинген жок. Себеп дегенде ошол кезде Турпан тарапта качып жан сактаган Чебан Рабдан өзүн бүтүндөй Жунгар Ойрот өлкөсүнүн ханымын деп жарыялаптыр. Анын койгон дооматы: мен Чебан Рабдан, бир туугандары тарабынан өлтүрүлгөн Сеңге хандын тунуулумун. Ошондуктан Жунгар Ойрот хандыгынын нагыз мураскору менмин. Атамдын бир тууган иниси Галдан Кечил өз учурунда менин жаштыгымдан пайдаланып бийликти тартып алган. Мен айлам жогунан ушул кезге чейин бөтөн элде Турпанда качып жүрдүм. Андыктан Сенге хандын өз мураскору катарында менин Жунгария боюнча бийлигимди таанып, мага баш ийип бергиле деген жарыяны эли журтуна кабарлайт. Ошол бойдон Жунгар Ойрот өлкөсүндө ич ара олку-солку пайда болот да, айласы курган Галдан чоңураак кошун курап барып, кыргыздарды Анжиянга чейин басып алгыла деп кудасы Ак куйрукка кабарлайт. Эгерде Жунгариядан куулса, кыргыз казактын ханы катары жан сактайм деп тилек кылса керек. Бирок ал кезде Манжу Кытай Багды ханы Канси акылман жана кыйын кол башчы болуп таанылып калган. Кытайга кол салмакчы болгон Галдан хандын сырын билип калып, атайын элчилер аркылуу качып жүргөн Чебан Рабданды Галдандын өзүнө каршы тукура баштаган эле. Мындай бирдиктүү өлкөнү ичинен эриткен акылманчылыкты Ойрот эли да түшүнө беришкен жок. Ошентип Ойрот Жунгар өлкөсүндө өз ара жаракка кетти. Кошойго жолукканы Боом кеч киргенде кокусунан кирип келди да, Бүркүт Уя капчыгайынын алкым ченинде тигилген боз үйдөн түн ортосу оогончо эшикке чыгышкан жок. Боомдун жан жолдоштору эркекче кийинген кенизек бийкечтер менен кошо Солтоной, Балта, Түйтөгө окшогон топ жигит эки ашыкты сыртынан акмалай көз ирмешпейт. Заман кыйчалыш келип, кыргыз калмак кырчылдашып турганда сактыкка кордук жок дегендей ойдо болушту Кошойдун достору. Түн караңгы, асман ачык эле. Бүгүнкү түн экөөбүздүн акыркы кездешүүбүз болоор деп корком, көсөм. Мындан ары караманча көрүшө албай айрылышат окшойбуз, деди капилеттен Боом. Боомдун кейпинде кейиген түр, үнүндө муңканган добуш жок эле. Бу жолку жолугушууда адаттагыдай каткара күлүп, экилени эркелей сүйгөн ынагы Кошойго көп эзилбеди да, ичинен түтөп, өзөгү өрттөнүп жатты. Хандын кызы Ак Боом кези келгенде тарамыштай чыйралып, таштаң да катуу боло алчу. Ал өзү кайраты айлакерликтен артык бийкечтерден эле. Бул саам бийкеч сөз сүйлөй албай түтөп жатты. Эмне үчүн жүз көрүшпөйбүз? Бу дүйнө экөөбүзгө тарый баштадыбы, жанеркем? Деди Кошой. Көсөм, деди Боом. Суроо бербей турчу, деп өтүндү. Деген боюнча Кошойду сыга кучактай калып, анын дилине кирип кеткиси келген сыйкырчыдай улам-улам бооруна кысат. Бийкечтин деми бүт бойдон жигитке өтүп кеткенсиди. Алы келсе Кошойго өпкөсүндө чаап жибергенге даяр эле. Жигит да Боомго суроо берген жок. Бу жолугушуудан, бу оюндан 2 жаштын кумары тарабоочудай бир окумда Боом башын көтөрдү да Кошойдун кулагына шыбырады. Калың жоо келатат, көсөм. Жунгариядан чыгышты, кошун башчысы Чаган Эрчик. Ал өзү Галдан хандын эң кыйын деген ноёндорунан. Амал көйлүгү жанда жок. Мыкаачылыгы жагынан эч бир ойрот кол башчы ага теңелбейт. Кошун ошончолук эле көппү? 5000ден ашат дешти. Бирок алардын баары машыккан эрендерден. Бириңерге да айоо бербейт.
чаган эрчик бала бакыра менен кемпир чалды да аябайт. Анда эле кандай кыл дейсиз? Качкыла. Чаган эрчикке туруштук бере албайсыңар. Тууган жерди таштап кайда барабыз? Анжиян алай жакка ооп кеткиле. Башка аргаңар жок. Биз жоого каршы тура алабыз. Көсөм, көп эле ээленбе. Азырынча эл журтуңдун башын аман сактап кал. Уруша турган убак акыры келет. Ага дээри элиңди бөөдө кыргынга учуратпа. Ойлонолук, канайым. Аңгектен качсаң дөңгөккө болбойлук. Ойлонгон күндө да жер ооп кетпесиңер болбойт, деп келип боом сүйлөдү. Дагы бир сырым бар эле. Айтсамбы, же айтпасамбы билбей турам. Анча болду, айта бериңиз, периштем, билип калайын. Жуңгар Ойрот өлкөсү азыр ичинен ириди. Атамдын агасы Сеңге хан жөнүндө уккансың. Ошол Сеңгенин уулу Чебан Рабдан өзүн Жуңгарыянын ханымын деп жарыялап жиберди. Кытай Багды ханы Канси аны атама тукуруп койду. Сыягы мындан ары Галдан Бошокту хандын иши оңунан чыкпайт го. Такка Чебан Рабдан келсе, кыргыздарга ого бетер каран күн түшөт. Кыргыздар тагдырга моюн сунуп туруп бербейбиз да. Ага, мен ишенем. Кез келгенде ойротторду өз элиңдин чегинен сен кууп чыгасың, көсөм. Ага чейин күч топтогун. Элиңдин тукумун өстүр, башын сакта. Боом көпкө чейин мелтиреди да анан барып оюн улады. Бу жолу мен сени менен биротоло коштошоюн деп келдим. Мындан ары таптакыр көрүшө албайт окшойбуз. Антип айтпаңыз, канайым. Экөөбүз кездешебиз. Алдыда дагы далай сонун күндөр бар. Экөөбүздүн жолукканыбызды билишсе, соо калбайбыз. Өлтүрүп коюшат. Сени аяп жатам, көсөм. Айласы курган Кошой сурады. Гендер кайда? Аба айкемден кабар барбы? Гендерден кабар жок. Менин чыныгы эрим сенсиң да. Периштем, деп эреркеген Кошой канайымдын көзүнөн өптү. Гендер Кытайга каршы согушпайт, деди боом. Кокус Гендер Кытайга каршы барса, Көк Нордогу ойротторду Багды хан кырып салат. Боом дагы унчукпай калды да, биз бу жарык дүйнөдө кошулбасак, өлгөндөн кийин тиги дүйнөдө кошулабыз, деди улутунуп. Бул дүйнөдөн көрүшпөсөк, тиги дүйнөдөн таптакыр эле кошулбайбыз. Бу өзү арман да, деди Кошой. Жок, андай дебегин. Экөөбүз качандыр бир кезде, мүмкүн 1000 жылдан кийиндир, акыры бу жарык дүйнөгө кол кармашып кирип келебиз, деп боом Кошойго үмүттүү карады. Ал мүмкүн эмес, канайым. Боом кебелген жок. Ал ишенимдүү сүйлөдү. Ааламды Көкө Теңир жараткан, көсөм. Аалам менен жерди жараткан соң Көкө Теңир адам баласын жараткан. Болгондо да биринчи жолу адам Алтайда жаралган дебедиң беле? Кыргыз менен Ойрот элети Алтайда жаралган Кудайдын эли. Экөөбүз Алтайда туулган ыйык элдин урпагыбыз. Биз өлгөндөн кийин чымын жаныбызды Теңир көккө алып кетет да сөөгүбүз жерде калат. Адамдын жаны ийненин учунан кичине бир эле кыпын. Ошол кыпын эч качан өлбөй, көктө чарк айланып учуп жүрө берет. Жан деген түгөнбөйт, тозбойт, эч качан жоголбойт. Анан экөөбүздүн ийненин учундай болгон кыпын жаныбыз акыры жүрүп бири-бирин табат. Биздин рух жүрүп бир аялдын же эркектин канына кирип кетип, кайрадан төрөлөбүз. Ошентип 1000 жылдан кийин болсо да бири-бирибизди таап кошулуп алсакчы. Анткени бизчелик бири-бирин сүйгөн ким болуптур? Сүйүшкөндөрдүн жаны ошентип эч убакта өлбөйт. Экөөбүздүн динибиз башка. Биз кошулбайбыз деп коркпо. Динди, пайгамбарды да Теңир өзү жараткан. Кошой күлдү. Эгер экөөбүз ошол ааламда кыпын болуп кошулгандан кийин деле эч качан бөлүнбөй, жерге да түшпөй учуп жүрө берсекчи, анда экөөбүз бирге бейиште жашайт элек. Аттар кош куруп алыстан үн чыкты. Түн ортосу ооптур, көсөм. Мен жолго чыгайын. Кокустан калмактардын бирөө жарымы көрүп калбасын. Сактыкка кордук жок. Таң атаарга аз калганда боом Кенизек келиндердин коштоосунда капчыгай аралата чаап бараткан эле.
балта менен түйтө аларды кубакы менен түндүк ашуусу аркылуу кочкорго жеткирип коюп, кайра шамшы ашып чүйгө түштү. Калың жоо каптап келатат деп Кошой айтып келген кабардан кийин сана аркаган Талкан бий эл журт менен ар уруунун башчыларын чакырып кеңеш курган. Байболот хан, Кудаян баштаган эрлердин баары отурат. Анжиян менен Намангандын тоо түзөңдөрүн көздөй ойлук. Кандай кылганда да ал жак ата бабанын эзелки мекени. Тагай бийдин руху жүргөн ыйык жайлар. Эзелки мекенибиз жапай жемишке бай, бышыкчылыктуу келет. Алма, жаңгак, алчасы көң болуп чирип жатат. Жемишин терип жеген адам эле ач калбайт. Ал жака барып деле аштыктан айдайбыз. Тоосунан аң уулап, элди асырайлык. Соломодон алтын казып, байлык чогулталык. Ошентип акыры жүрүп, калмакты сүрүп чыкпай жаныбыз жокпу? Биякта жата берсек, калмак кырып таштайт. Бөөдө жерден тукум курут болобуз, деген оюн бий ортого салды. Атасынын сөзүнө Байболот баатыр караманча каршы болду. Ата, калмак жоо каптап келатса, биз деле кол топтоп ага каршы туралык. Качып, тозуп, ач белди кырылганча атышып өлгөнүбүз жакшы. Мал жандыкты, бала бакыраны тоолордун булуң бурчуна кокту колотторго бекитип коебуз. Качкан элди катын саят, коркок элдин артынан калмактар сая түшпөй коймок беле. Самарканд Сайрамга чейин атынын туягы жеткен калмак акыры бизди табат, жердин 7 катар түбүнө жетип кетмек белек. Иле текестен бери ыйык жердин баарын калмакка калтырып чыга бердик. Ысык көл, Каркыра, Кеген 3 алматыдан айрылдык. Эми чүй менен кең таласты таштап кетсек, кайсы ырыстуу жер калат кыргызга? Менин тилимди алсаңар качпайлык. Кол курап алып, калмак менен кашыкканыбыз калганча күрөшөлүк. Коркок 2 өлөт, баатыр 1 өлөт. Байболоттун сунушун эч ким колдогон жок. Калмакка аттанабыз деп кырылып калууну ким кааламак эле? Сарыбагыш менен Азыктын ханы аталып кеткен Кудаян мырза кынга катылган бычактай дымы чыкпайт. Айтор Талкандын сөзүн баары ык көрүп турган эле. Бийда өзү бирөөлөрдү сүйлө деп кыстабады. Мына ошондо Кошой мырза шоодурата сүйлөп ийди. Сөзү ырааттуу, турпаты айбаттуу эле. Жигиттер, жүрөгүбүз болсо, жаш өспүрүм балдар биздин тирегибиз, Байболот байке. Кур намыска алдырабыз деп элди кырып албайлык. Аксактын акырына карап иш кылганыбыз оң. Калың жоону тосуп чыкканда деле аларды жеңе албайбыз. Анделе Иле, Ысык көл, кеминден бери кол курап, ак куйрук жайсаң чыга келет. Калмактар түптөлгөн көп эл, урушуп, чабышып жүрүп чыңалды эле алар. Аксактын акырын кара дегенимдин жөнү бар. Жунгария ушу кезде ичинен ирий баштады. Чебаныр абдан өзү хан деп жарыялагандан кийин Жунгар Ойрот өлкөсүндө чоң жаракка кетиптир. Кытай Багды ханы ойротторду өз ара кайраштырып салып, сыртынан көз салып турат. Азыр Галданга мурдагыдай Монголия баш ийбейт. Эдил жакты жер деген Аюке хан Галданды жек көрөт. Мындан бөлөк бизге боордош Тооке хан ойротторго улам кол салып, аларды жүдөтүп турат. Айтарым, Жунгариянын түбөлүгү түз боло койбос. Акыры алар бөлүнүп жарылуудан улам жүрүп өз алдынча өлкө болуудан калат. Оңуту келгенче жер ооп кеткенибиз жакшы. Кошойдун жүйөлүү кебине эч ким каршы боло албай, ал тургай хан аталган Байболот да унчуга алган жок. Ошол эле жерден Кошойдун акылын Талкан бий ык көрүп, көпчүлүк жактыргандай дымып, Байболот баатырдан шык Кошойго ооп кетти да, байкоосуз жерден эле жаш жигит демилгени өз колуна алып койгонсуду. Эми жаалы чыккан Кошой кайрадан сөз алды да: бел ашып, капчыга үрдөп көч узай берсин. Биз артта калып жоонун жонуна бөгөт болобуз. Кокусунан куугун келип, көпчүлүктү кырып койбосун. 300 атчан жигит калмактардын сазайын бергенге жарайт, деп камырабайт. Талкан бий кооптонду. Саны аздын чама чаркы аз, жигиттерди кырып албагыла.
Биз калмактарга кыян куюнча капилеттен бир тийип, кайрадан көз ачып жумганча көккө көтөрүлүп кетебиз. Коркок дайыма чоркок. Бу күнү керейли кечке чабылып, камынып, кыргыз көчү тоо таянды. Кудай жалгап күн мурунтан эле мал жандыкты суусамыр жайлоосуна жана талас ашырып жиберишкен болчу. Кимдин көчү кайсы капчыгай аркылуу жол жүрөөрүн Талкан бий менен Байболот баатыр күн мурунтан эле мерчемдеп коюшкан. Көпчүлүк эл экөөнүн айткан дегенинен чыкмак беле. Сарыбаш азык Кудаяндын көзөмөлү аркылуу Шамшы капчыгайын өрдөдү. Көчтүн эң алдында кошун баштаган Мааматкул менен Тынай. Солтолордун элинин саны арбын, көчү да аябай көп эле. Солтолор Аларча, Ак Суу жана Ашмара капчыгайлары аркылуу өрдөп отуруп тоо таянып кетишти. Ашмараны бет алган көп мундуздун кыл башында Байболот баатыр. Ал эми Ак Суу капчыгайын өрдөгөн Солто, Дөөлөс, Моңолдорду Коңурбай баштаган эр азаматтар көзөмөлдөшөт. Суу мурун, Сөөк мурун, Каңгы жана Бөлөкбай элинин башында Чылпак баатыр менен Бөлөкбайдын өзү жүрөт. Улуу көчтүн артындагы акмалаган баатырлар алдыга озгон жок. Улуу көч деп атаганыбыз менен бу өзү улуу үркүн эле. Улуу үркүндүн ичинде бараткан эл журттун шайы ооп, көкүрөктөрүн муң басып, бакылдап күлгөн эч ким жок. Баарынын маанайы пас, башы салаңдайт. Алынбай аштык даң калды Сары Өзөн чүйдө. Көчкөн элди ээрчибей күчүктөгөн канчыктар ар кайсы жерде асманды карап улуп жатат. Кээ бир жерлерде чычырганактардын арасынан адашып калган эчки улак какылдап маарооду. Бир заматта түптүү журттан айрылган Сары Өзөн чүйдүн куту кеткендей, ит куш жана жапайы аңдан бөлөк кыбыр эткен адам жок. Кеңирсиген кең талаа ээн калды. Капчыгай өрдөп бараткан элдин арасынан жан сыздаткан өкүрүк чыгат. Какылдап кан какшаган аялдын кошугу сай сөөгүңө жетчүдөй. Не кылса да качкан элдин көкүрөгүн зил каптап, көбү тууган жерге оңой менен кайтып келбесин билип, жандарына бир ууч топурак түйүп алышкан. Касиеттүү Сары Өзөнгө сөөгү коюлбасын сезген карыялардын ак сакалын жаш чайкап, уңулдап ыйлоодо. Кояй деп сооротконду укчу адам жок. Боздогон тайлактын үнүн коштой кайгы муң аралашкан арман ыр жаңырды. Ала тоону аркалап көч келеди, көч артынан ак тайлак бош келеди. Тууган жерден айрылуу азап экен, кара көздөн мөлтүлдөп жаш келеди. Кошой баштаган 100 атчан кирип жаткан чүй суусун кечип өткөн соң, кара кемерге бир аз токтошуп, мээден өткөн аптапка чыдай алышпай, андан ары текелүү капчыгайын өрдөй коңур жайлоосуна жеткенде токтошту да, аттарды кое берип, жигиттер колоттун буйгасында жандары жыргай түштү. 1000 түркүн күлөскөн кан жайлоо Караманча ээн. Аркар, Кулжа сыяктуу жапайы аңдардан бөлөк бир дагы тирүү адам жок. Көшүлүп, коңурсуп жаткан экен кереметтүү сулуу төрлөр. Андан ары жортуулчулар эркин бастырып сапарын улабады. Жоонун кай жерде келатканын аныкташ үчүн 2-3төн же жалгыздап кайгуул жиберишти. Өздөрү салкын түрдө эс алып жатышканы менен бел чечишкен жок. Тушалган аттарды көздүн карегиндей карап, жандарынан чыгарышпайт. Бетиге гүлү аралаш өскөн көк шибердин аяктай эле жерин оттогон аттардын курсагы тарсайып чыга келди. Гүл азыктан жеп, куру тезип ичишкен жоокерлер алыска көз салып шырп эткен добушка кулак тосушат. Түнкү уйкуга алдырбаш үчүн ар кайсы жерге кароол коюшкан. Түн ортосу оогон ченде кайгуул чалгынчылардын алды жетип келди да, калың жоо 3 алматыга жакындап калганын билдиришти. Демек калмак жоо эртең кеч ченде 3 коңурга келип токтойт.
оңду берди болуп калмактар алдыбызга өздөрү келип берет экен. Эми жигибизди билдирбейлик деп Кошой алардан көбүрөөк олжа алып жана колдон келишинче жоону канга боеп кетүүнүн айла амалын ортого салды. Ушу кезге чейин жолунан чыгып, калмактарга эч ким катылган жок. Кичи кемин менен чоң кеминде ак куйрук жайсаңдын айылы бар деп билет Чаган Эрчик. Демек, чүйгө жеткенче жолумду эч ким тоспойт деп бейкам келатат ал. Алар бу түнү аттарды жайытка кое беришип, бейкутукташаар. Ошондуктан 30дай жоокер жайыттагы аттарды кууп кеткиле да, текелүүнү ашып түшүп бизди кара кемерден күткүлө. Биз ага чейин уктап жаткан калмактардын түшүндө Азраил болуп көрүнүп, аларды чаркыбыз жегилишинче мойсоп кетелик, деп жылкы тийгендердин башына эр Солтонойду дайындады да, балта, түйтө достору менен өзү жоого салмак болду. Көөдөй караңгы түн. Убадалашкандай 30 жоокер адырда жайылган жылкыларды көздөй ачык эле бастырып баратышат. Жылкы күзөткөн калмактар аларды Чаган Эрчиктин жан сакчылары эшиктендер деп түшүнүштү. Эсендер, биз өзбүз, деп эр Солтоной калмакча кыйкырып коет. Ошондо ат күзөткөн калмак аларга жакын келди эле эр Солтоной өз жигиттерине шылыгыла деп буйруп берди. Калмактарды мерчемге жеткирбей жайлап жибергенде алды жактан айгыр кишенеп, 30 жигит топ жылкыларды түргөн бойдон кууп жөнөдү. Жылкылар араң тургандай кишенеген айгырдын артынан чуркап баратышат. Айгырды туурап кишенеген качы Олуянын уулу Дербиш. Ал өзү кези келгенде бөрү болуп улуп, ит болуп үрүп, бирде айгырдын азынаганынын туураса же кой болуп маарап, уй болуп мөөрөсө аны адамдын үнү деп эч бир жан ажырата алчу эмес. Солтоной баш болгон жоокерлер жылкы тийип баратканын сезген Кошой «Шам» деп акырын ныктап айтты. Ушул эле буйрукту күтүп тургандар эчки менен койдун куйрук майына чыланган чаначтагы кийиз куургучтарды темир таякка сая коюшуп, дароо аларга от жалгашты. Шоодой жаркырап күйгөн түнкү шамдар көөдөй караңгыны жутуп алгандай, жоокерлер калмак кошунга чабуул коюшту да, тура калам дегендерин кылычка алып мойсоп жүрүшөт. Караңгы түн карышкыр тийгендей чуручууга тунду. Айласы түгөнгөн калмактар чуркай албай тайтаңдап, ого бетер кылыч жеп жыгылганы андан көп. 10 чактыдай жибек чатырлар жалбырттап өртөнө баштады эле, түн күзгүдөй жарык чачты. Чаган Эрчик амалдуу экен. Ал тура чуркагандын ордуна ээр токумуна башын катып, жер менен жер боло козголуп койгон жок. Болбосо ал дагы башынан айрылып калмак. Кошойдун түнкү чабуулу бир чай кайнамга жетпей, жоокерлер буйрук алар замат колдорундагы жалбырттап күйгөн куурду чатырлардын үстүнө ыргыткан боюнча караңгыга сиңип кетишти. Балта менен түйтө бир калмакты өңөрө чаап баратышат. Текелүүнүн ашуусун эңкейген Кошойдун жигиттери төмөнтө жылкы кууп баратышкан Солтонойдун топ атчанынын караанын сезди. Арт жакта куугун жок эле. Жортуулчулар кара кемерге жеткенде таң супа салды. Колго түшкөн туткунду эр Солтоной эч кимдин кояй дегенин укпастан калмактарча курсагын туурасынан жара тартып салды да, бу өзү мекенинен үркүп кеткен элибиз үчүн садага болсун, деп анын бакырып өкүрүп ыйлаганына карабай кемердин четине сүйрөтүп салды. Экинчи туткун боору менен сойлоп, жер кучактай Кошойдун бутун өпкүлөп жан соогалап жатат. Аны ордунан тургузуп, сен Чаган Эрчикке айта бар, биз кыргыздар калмактардын сазайын бергенге жарайбыз, деп аны жөө кое бердиртти Кошой. Ошол бойдон жортуулчулар 500дөн ашык кыл куйрукту чүй суусунун агымына карата айдап, кегетиге тушма-туш келгенде улуу тоолордун этегинен кыйгай кууп отурушуп, аларча менен Аламүдүндүн бас бөлтөгү менен боз бөлтөгүнүн орто ченендеги сазга жеткенде гана демин басышкан.
Арттан куугун түшсө бизге чейин 2-3 күндө араң келишет. Чүрчүттөрдүн жүрөктөрү жакшы эле болуп кетти. Ак куйрук жайсаңдын коркоктугун билесиңер. Качы ажалың жылкыңдан деп айткандан бери ал жортуулга чыкмак тургай ат минип бастыргандан чоочуйт. Калмактар мерчемдүү жерлерге тосор коюп, биздин изибизди тапканча жакшылап эс алып алалык. Алардын из кубарлары кыргыз болмоюнча биздин артыбыздан түшүшпөйт. Семизинен тандап бир жылкы сойгула, деп буйруду Кошой. Ошол жолку жортуулдан кийин Эр Кошой, Эр Солтоной деп 2 баатырга коюлган даңазалуу ат эл оозунан түшпөй, 100 жигит элине такай демөөр болушту. Саз деп аталган чытырман токойго катылган салыктын ичиндеги тай казандарда жылкынын семиз эти кайнап, көп жылкы саздын желкесине өскөн ширелүү чөптү күтүрөтө чайнай, жигиттердин бир дары таттуу уйкуга киришкен. Укуруктай узун бою бар, маңдайы жарык Эр Солтоной быша жаздап калган ысык эттин чүйгүндөп жеп, жанында отурган тайкеси Кошойго оюн чындын ортосунда: "Атаңдын көрү, бир көкөр арак болсо гана атаганат, кериле бир жутат элем", деди жоодурай. "Андан көрө бир чанач кымыз таптырсаң болбойбу? Бир чанач кымыз үчүн кайра барып ак куйрукту чабалык". Кайгы капа менен иштери жоктой, эли журтунун ооп кеткенин да капарларына албай кебелбеген 2 эр тамашалашып отурушту. Бет алдыларында жап-жашыл болуп түрлөнгөн шөкүлө тоосунун этегине кумарлана карашат. Андан ары чокусу кылайган ак мөңгүлүү тоолор, аларча капчыгайындагы карагайлуу беттер көзгө алыстан чалдыгат. Чуңгурчак жайлоосунда адам аттуу калбай ээнсиреп, көшүлүп жатканын эстегенде Кошойдун ичи өрттөнөт. Алардын оң жак капталында шоодой узун арчалуу токойлор, көк кашка болгон ала арча суусунун тунуктугун, мөлтүр ыраңын айтпа. Мына ушул бейиш дүйнөнү таштап кетип жатканына ким ыза болбойт? Сулуу кызды же күлүкүбүлө элек тулпарды жоого тарттырып жиберүү оңойбу? Эртеси таң заардан күтүрөтө жылкы айдаган жортуулчулар ала арча ашуусу аркылуу касиеттүү суу самырга түшүп кетишти. Сары багыш менен азыктардын көчү Шамшы капчыгайы аркылуу кара кочкордун башынан түштү да, кызарт ашып кабакка кирип кетмекчи болуп чубалып баратканда, калың чийдин арасынан чыга калган калмактар көчкө кол салмакчы болушуп, чабуул коюшту. Кудаян баш болгон сакчы жигиттер калмактар менен чабыша кетип, ары жактагы унаа үстүндөгү катын калач менен бала бакыра чуручуу түшүп жатканда, сөөк суусунун төмөн жагында жашынып жаткан көп калмак чий арасына жайыла калган жылкы менен уйларды төмөн көздөй сүрүп, каршылык кылган жылкычы уйчулардын көбүн көмөлөтө чаап, мал жандыктарды сүрүп кетип баратышат. Калмактар менен чабышып жаткан жигиттер мал ажыратып калмак тургай өз жандарынын айласын таппай жатышкан. Жылкы уйларды төмөн сүрүп бараткан жоонун ичинен кимдир бирөө: "Жаныңардан үмүт этсеңер катылбагыла, бөөдө кырылып каласыңар", деп кыргызча кыйкырды эле. Сары Сейит баш болгон эл башылар: "О, атаң көрү, калмактардын ичинде кыргыз чыккынчылар бар турбайбы? Чогуу көчөлүк деп кеңешсек, ынанбай койду эле бугулар", деп айлалары куруду. Түрүлгөн мал жандыктар улам төмөндөп алыстап баратат. Малды ажыратып алууга күчү келбесин сезген жигиттер селейген бойдон бир орундан жылышпайт. Кантет эле, баарынан жан таттуу турбайбы? Сары Сейит боздоп жиберди. Талкан бий жакшы эле кегетине ашкыла десе, жолу татаал узак деп ынанбай койбодуңбу, Кудаян? Мал жандан айрылгандан кийин куу белде өлөт деген ушул. Эми элдин айласы не болот? Деп буркурап ыйлап, басмачылардын артынан кууп жөнөдү. "Ата, токто, атып салышат!" деп кыйкырган Мааматкул менен Тынайдын сөзүн ал угуп койгон жок. Сары Сейитти ээрчип 10 чакты жигит чаап баратышты. "Жолобогула, жакын келбегиле",
деген кыргызча үн дагы чыкты. Арттагы жигиттер ат басыгын акырындатышты эле өжөрлөнгөн Сарысейит «О, арбак ургандар!» деп жаагын жанып кыйкырууда. Аңгыча жанын огу учту да алдыда чаап бараткан Сарысейит ат жалына кучактай жыгылып баратып «Рас болду, сөөгүм кочкордо калат экен» деп Кудайга жалынып жиберди. Жетип келишсе аттан ооп түшкөн Сарысейит өз жаназасын өзү окуп жатыптыр. Чуручу түшкөндө не пайда? Көчтү токтотпой тезирээк кызарып ташып кетели. Мал жандыксыз кантип күн көрүшөт? Кайран элим куруйтко, бөөдө жерден кор болду деп оозун араң кыбыраткан Сарысейиттин көзү жумулду. Чурулдап чыркырап ыйлаган эч ким болгон жок. Ар ким өз жанын ойлоп калган кез болчу. Түпкө жеткенин билбегендей Кудаян тымпыят. Кайран бектин тукуму ушинтип караашы берилбей, кенен кесир жаназа окулбай калчу эр беле. Мына тамашаң түшкүрдүн тагдыры. Эки жолборс уулдары үчүкө менен түлкүнүкү сыяктуу Сарысейиттин сөөгү чий өскөн белгисиз дөңдө калды. Ошол сөөк коюлган дөңдүн жанынан чоң суу агып өтөр эле. Ал суу кийинчерээк сөөктүн суусу деп аталып калат. Кара мал, боодо малдардын көбүнөн караманча кол жууган сарбагыш азык баш болгон кыргыздар 1-2 жылча кабактын улуу тоолорун байыр алып, тоо текелер менен кийикке капкан салышып, тапталган чүйлү шумкарларга кейкилик чил, улар алдыртып жан сакташат. Бир аз тыңып алган соң Кудаян жалпы элдин чогултуп Анжиян тарапка ойт да, ал жактан калың журт кызылдай ачарчылыкка дуушар болуп, көбү андан ары Ысар Көлөп, Кожент, Аму дарыяга чейин кире качышыптыр. Ачарчылыктан казак кайың саап, кыргыз Ысар Көлөпкө оогондо деген айың кеп ошондон улам калган. 3 жылча Кожент тарапта тентип жүргөн чагында Бек Кудаян ачкадан каза болуп, анын сөөгү Кожентке жакын жердеги белгисиз чөлгө көмүлөт. Ошентип сарбагыш азык менен саяктардан сүт эмгендин тукумдары таруудай чачылып, акыры жүрүп Коженттин айланасындагы Оро дөбө, Сүмбүлө сай деген жерлерге Кудаян менен Мааматкулдун тукум уругу деген ат менен орун очок алышат. Саяктан чыккан сүт эмгендин 5 баласы чапкындыктар Коженттин айланасы менен Лейликти мекендеп калышкан дешчү. Мааматкулдун Тагайберди деген уулунун урпактары чапкындыктар менен туугандашып, ушул кезде да Лейликте турушат. Мындан бөлөк Бек Кудаяндын тогологунун тукумдары Мааматкулдун кээ бир балдары аркага кайтып келбей, Ордо дөбө менен Сүмөлө сайда сарттарга аралаш жашап, өздөрүнүн кыргыз экенин унутуша элек. Дагы бир белгилей кетчү жагдай Кожент Анжиян тарапта жүргөндө Мааматкулдун Болот деген уулу төрөлүп, ал эр жеткенде бириндеп чачылган эли журтун чогултуп, Кетмен төбөгө көчүрүп келген экен. Мааматкулдун Болот, Темир деген 2 уулу мыкты чыкканга чейин, сарбагыштар Калмак, Ала тоодон куулганга чейин Солтос сыяктуу бөтөн урууларга тең тайлаша албай басынып жүргөнү жөнүндө тарыхта бар. Тарых санжырада оош кыйыш көп болот. Анжиянга ооп бараткан Талкан бийдин эли күтүрөтө мал айдап, оокаттан кем карч болушкан жок. Бирок кеп кеңеш куруп, эл журт кайда жашайт дегенде Козор, Кайдоол, Шалтанын тукумдары биз сарбагыш туугандар менен кошо Ысар Көлөпкө көчүп барып, ооганга чектеш жашагыбыз келет. Кокус калмак кол салса, Памир тоолоруна чейин алардын аттарынын буту жетпейт. Ал жакта деле эзелки кыргыз тукумдары ичкиликтер көп. Кыргыз болгондон кийин тейит туугандар бизге арка болуп, каралашып турар, биздин жолубузду тоспо бий, аке дешип жапырт өтүнүштү. Талкан бий дагы кимдер Ысар Көлөпкө кеткенди каалайт дегенде чукул суроо берделе, өзүнүн 2 уулу Бегиш менен Чегиш дагы Ысар Көлөпкө кете тургандыгын билдиришти. Айлаганча ээленген 2 уулуна каршылык кыла албай бий өзүнчө тунжурайт.
бул эки уулуна тандап туруп ичкиликтерден катын алып берген болчу. Демек уулдары катындарынын тилине кирип кеткен экен да. Ичи өрттөнгөн Талкан бий дагы ким эмне дейт деп сурады. Башынан макулдашып алышкан окшойт. Иниси Жоо Чалыштын 5 уулу да Ысар көлөпкө кетээрин билдиришти. Жоо Чалыштын Белек, Кенен деген эки уулу биз айылдан эч жака кетпейбиз дегенде Талкан бийге жан киргендей кубанган дейт. Жоо Чалыштын 5 баласынын энелери да ичкиликтерден боло турган. Ошентип эне жагына, катын жагына ыктаган балдары менен тууган уругуна Талкан бий кояй дебеди. Ал эми жер жайнаган көп мундуз дөөлөстөр менен сокулуктун тукумдары Анжияндагы туугандары менен чогуу жашайбыз дегенине эч ким каршы болгон жок. Өөн да көрбөдү. Ичинен зил өткөн бий «Тууган уругуңду узатып кой» деп Байболот менен Байсейитке тапшырды да этегин силкип өйдө болду. «Арабыз алыс деле эмес, өлбөсөк көрүшүп турарбыз» деп бөлүнгөндөр да камырабайт. Ошо бойдон Талкан бий калган эл журтун алып, Намангандын үстүндөгү Аксы менен Ала Бука аймагына көчүп келе берген. Өзгөчө Соот Булаң мазарынын тегерегиндеги түзөң жерлер Талканга аябай жакты. Деги эле жарыктык Аксы аймагы ошол кезде берекеге тунуп турган кез экен. Жапайы жер жемиштер батпайт. Алчанын не бир түрлөрү эзиле бышып, өрүктөрү көң болуп чирип, Сары Челек менен Аркыттын жака белиндеги жаңгактар сай ташындай быжырайт. Бышкан алмаларынын жыты бир ат чабым жерге жете буркураса, кокту колоттордун булуң бурчундагы эзиле бышкан жүзүмдөрдү караган адам жок. Айткандай, алчанын эле не бир түрлөрү көздүн жоосун алат. Ала Бука, Сары Челек менен Бозбу тоосунун жака белинде жапайы аң батпай, молчулукка, жараткандын жоомарттыгына таң калган бий жаңгак менен жер жемиштерин жеп, аң уулаган адам эгерим ачкадан өлбөй тургандыгына көзү жетти. Сары Челек көлүн өрдөгөн балыктар арынын уюгундай кайнайт. Аны тамак катары көрүп карап койгон адам жок. Пача ата менен баба атанын ичи өзүнчө эле бейиш. Мезгил күзгө тартып, жүзүм кыйгач бышкан кез эле. Кээ бир соода көргөн эпчилдер чанат-чанат жүзүм терип, аны бут менен тебелешет да, эзилип болгон мөмөгө набат кошуп ачытып коюшат. Ширеси туңган кезде чыпкалап салып, кызыл шарап ичип, ары бери чаап жүргөндөр дагы бар. Аксыга келери менен Талкан бий бекер карап жатпай, Анжиян базарына калмактан олжого келген 500 жылкыны сатып туруп, ага бүтүндөй аштык-дан алдыртты да эли журтуна тегиз бөлдүрүп берген. Мындан бөлөк түпкү атабыз Тагай бийдин байтактысы деп, Аксынын алкым чениндеги көк кыяга барып ак боз бээ чалдырып Куран окутту. Кийинки жылы аштык айдап, дыйканчылык кылыш үчүн Соломо суусунун чет жакасынан, Ортоктун тоосунун этегинен жер тандап, жаңгак жыгачынан буурусун жасатты. Айтор атасы Чаас сыяктуу чарбакер Талкан бий бир күн да тынч алып жатпады. Ал аттан түшпөй, керели кечке жер чалып, кайсы жол менен чаткалга ашып түшөрүн, кетмен төбөгө кантип барарын аныктады. Ал тургай Нарын дарыясынын кайсы жеринде кандай кечүү бар экенин көз жаздымда калтырбай, уулу Кошой менен жээни Солтоной Талкандын кеп кеңешин уккандан деги бир тажабайт. Талкан кандай насаат айтса, эки жигит илип алат. Бул зээндүү жигиттерден Талкандын үмүтү чоң. Жакшы көргөн, жандай көргөн уулу Байболот кара күчүнө жараша азыраак энөө чалыш, көп нерсени көңүлүнө илип алып кыраакылык кылчу эмес. Эл башкарып, топто отургандын ордуна жортуулга чыкканды жакшы көрөт. Талкан бий киндик каны тамган жеринен ооп келгени гана болбосо, теңирге өктөө кыла турган жөнү да жок эле. Эл журту аман, төрт көзү түгөл Талкан бий ичинен каниет кылып ушунча бел ашып, Асказоону аралап жетип келгендей, калмактардын жүрөгү тоо бекен деп өзүнчө камырап койбойт. Ошентип
Талкан бей текеберчилик кылып алдыбы, айтор 1 жылдан кийин кырсык чалып, Ысар көлөптө жашаган балдары Бегиш менен Чегиштин өлгөндүгү жөнүндө кабар келди. Эки уулунан бөлөк башка тууган уруктары да кайтыш болуптур. Талкан бий үйдө жок эле. Ал Анжиян тарапта жүргөн. Кабар келери менен маркумдарга топурак салганы Байболот менен Байсейит чаап кетишти. Байболот менен Байсейит Ысар көлөптө өлгөндөргө топурак салып, кайтып келгенден кийин Талкан бийдин айылынан бир аз күн өтпөй өкүрүк чуу чыкты. Көрсө ал жакта каза болгондор чечек оорусуна чалдыгып, ошондон улам өлгөнүнө топурак салганы баргандар адегенде билишпептир. Чечек илдетин жугузуп келгендер менен кошо Талкан бийдин айылында 3-4 күндүн ичинде 18 өлүк чыккан дешет. Өкүрүк ыйга асман бети тунуп, кайраттуу деп эсептешкен бий жер кучактап жыгылган бойдон тура албай шайы ооп жатты. Бардык бала бакырасы, тууган уругу бир тең, Байболот баатыр бир тең болуп, кой ай деп кайрат айткандардын биринин да тилин угуп соорунгон жок бий. Соот буланга коюлган сөөктөрдүн ичинде Талкандын ортончу уулу Делдең жана иниси Жоочалыш жана Байсейит да бар эле. Чечектен өлгөн кыз кыркын менен келин кезекти эч ким эсепке да албады. Эс учун жей албай ботодой боздоп ыйлап жаткан Талкан бийге эч кимдин тили өтпөй: "Жарыктыгай, ушунчалыкта мууну бош, жашык болорбу? Өлгөндүн артынан ким эле өлүп бериптир?" деп көпчүлүк таң калышат. Соот буланга Байболоттун сөөгүн жашырып келгенден кийин көксөөсү суугансыган Талкан бий мындайча кошкон дешет: "Кылычы алтын Байболот ботом, кыргызга тутка ким болот ботом? Сооту алтын Байболот ботом, солтого тутка ким болот ботом? Туусу алтын Байболот ботом, тууганга тутка ким болот ботом? Ашмара ашып барсам да ботом, ардагым сендей ким болот ботом? Кара көлдүн үстүндө ботом, каркылдап кас айланат ботом, карып бир калган атакең ботом, кай жерге барып байыр алат ботом? Балдагы алтын Байболот ботом, баатырым сендей ким болот ботом? Алтын нур чачкан алатооң калды, азамат сендей эр уул барбы? Сары өзөн чүйдөй жер кайда ботом, санжыргалуу эл кайда ботом? Кирейин десем жер катуу ботом, өлөйүн десем жан таттуу ботом? Атаңды көп какшатпай ботом, алып жат мени Байболот ботом. Агыны катуу сел калды ботом, Коңурбай кошой бел калды ботом. 18 эрден айрылган мендей, ырысы жок кем калды ботом. Кан кусуп, өксүп ыйлап жаткан Талкан бийди эч ким тыйбаптыр. Мейли, кара буусун чыгарып алсын, анан кантет эле дешет ар кимдер. Талкандын кошогу анын какшаган арманы жекеле Байболот баатырды жоктоп жаткандай угулса да, бийдин көкүрөгүн тээп чыккан муң, киндик каны тамган ыйык жеринен айрылган кыргыздын сарсанаасы, күйүтүү экенин азага келген көпчүлүк баамдады. Далай эрдин көзүн жаш чайкап, "Сениби? Сени?" дегендей калмак жоого кекенишет. Күйүт адамдардын дилин жибитсе, көп учурда адамдардын дилин бекемдейт. Чаган эрчик кичик эминге келип түшкөндө анын деми кайтып калган кези болчу. 600 мингичинен ажырап, учкашып жөө жалаңдай ак куйруктун өргөөсүнө киргенде каны кайнай, кыргыздарды тып-тыйпыл кырмак түгүл, аларды тирүүлөй жеп жибергенге да даяр эле. Кызыл суу жакты жайлаган кыргыздар түп көтөрө качып кетти деп уктум. Шамшашып, кызартка жетип калган жеринен биздин жоокерлер алардын мал жандыгын олжолоп алганга үлгүрдү, деп мактанды ак куйрук. Ушул азыр Шамшыга чейин жер ээн. Талкандын эли тоолордун, зоолордун адам жете алгыс буйгаларына жашынып калды дешет.
колубуз аз болгондуктан алардын артынан куугун жиберген жокпуз. Келгениң жакшы болду, Ноён. Мындан ары кыргыздарды тукум курут кылбасак, жуңгарларга күн жок. Мен силерге ат көлүк даярдап берем. Ага чейин 1-2 күнчө өргүп алгыла. Ак куйрук өзү Галдандын кудасы болсо да чаган эрчиктин алдында көзүнүн агы менен тең айланууда. Азырынча сыйлап коеюн. Ансыз деле ала тоо ичиндеги кыргыздардын ээси менмин, деп өзүнчө сыр бербейт. Кичи кеминде бир түнөп тыныккан чаган эрчик эртеси таң заардан ак куйрук жайсаңды ээрчитип, чүй элин тып-тыйпыл кырабыз деген тилек менен жортуулга чыкты. Айткандай эле кегети капчыгайына тушма-туш келгенче бир дагы боз үй жолуктурган жок. Адам аттуунун карааны дегеле көзгө чалдыкпай, кыбыр эткен жан көрүнбөйт. Кыл алдыда кошундун өйдө төмөн жактарында топтошкон чалгынчылар жүрүшөт. Айтор кошун кан жолдон чыкпай жүрүп отуруп, аларча суусуна жеткенче каршылык көрсөтүүчү кол тургай тирүү кишини да көрө алышпады. Бу кандай? Кыргыздардын баары эле качып кеткенби? Деп чаган эрчик өзүнчө бүшүркөйт. Жоокерлер калмак жүрүшкө салып желдирген бойдон ак сууга жетишти да, Көкталдын саябанында булактын четинде отуруп тамактанган болушуп, кайрадан сапар улашты. Кызык жери кан жолду бойлой өткөн кербенди мындай кой жалгыз атчан жолоочуну да кезиктире алышкан жок. Калмактар тамактанып жатканда ар кайсы жерден маараган эчки улактын үнүн угушуп, конуп отурган үй барбы дегендей чаап барышса, алар адашып калган эчки улактар болуп чыкты. Аларга бөрү менен чөөлөр да тийбептир. Ошо бойдон кошун меркинин чоң ойронунан ар өтүп, чөлгө киргенче кыргыз аттууну жолуктура алышпай, кайнаган ысыкта чөл кезип, таласка чейин барууну чаган эрчик ык көргөн жок. Ушу тапта ал өзүн жеңүүчү катары сезип, кадыры арткандай көрдү. Анан кантет, анын дайынын угуп кыргыздар каршылык көрсөтпөй эле качып кетишти да. Аларча суусуна кайтып келген калмактар арак ичишип эргип жатышат. Тарбаган деп каш кулак, суур тутуп келген аңчылары чала бышырылган сасык, майлуу этти чаган эрчик менен ак куйруктун алдына коюшат. Жеңиш сеники, Ноён, сүрүңдөн коркуп буруттар качып кетиптир, деп аны мактайт да, коңурдун белинде кырылып, ат көлүктөрдөн ажыраганын эске алгылары да келбейт. Ал күнү аракка карк болушкан чаган эрчик менен ак куйрук чүйдүн кирген суусунан кечип чыгып, жарышып баратканда түзөң жерден эле ак куйруктун тулпары мүдүрүлүп кетти да, аксап баса албай калган жаныбарды түшүп караса, кар жилиги суурдун ийинине кирип, чорт сынып калган экен. Түз жерден эле кырсык чалганын карачы. Эми тулпардын сынган жилиги бүтпөйт. Ак куйрук кадимкидей ыйлап жиберип, качы олуянын айтканын эске салды да, бир чети тулпарды кырсык чалганы жакшы болду деп, үйүнө барганда аны сойдуруп таштаган. Таң атканча анын этин сөөгүнөн шылынганча бышырып, этин бөлүп, сөөгүн чогултуп алды да, тулпардын баш сөөгүн тазалатып койду. Чаган эрчикти коңур жайлоосу аркылуу узатып койгон соң, кадимкидей мүрзө каздырып, тулпардын сөөгүн көмдүрттү да, анын кашкайган аппак баш сөөгүн мүрзөнүн үстүнө коюп койду. Тулпардын мүрзөсү кичи кеминдин төш чениндеги коңурга кеткен жолдогу дөңчө жерде эле. Жаңыдан жаз чыккан кезде аракка мас болгон ак куйрук качы олуяны чакырып алып, «Сенин айтканыңа караганда, менин ажалым өз тулпарымдан болмок. Мынакей, мен өлбөй эле тирүү жүрөм. Ал эми тулпардын сөөгү көрдө жатат. Демек шерт боюнча мен азыр сенин башыңды алам», деп боздоп жиберди. Качы дарымчы кебелбейт. «Жайсаң, экөөбүз шерттешкен күнгө чейин дагы 2 ай бар. Эгерде айткан мөөнөт келгенде өлбөсөң, мен жаңылдым. Анда эле башымды ала бер. Бутуна мүдүрүлгөн турат, тилине мүдүрүлгөн ылайым турбайт». Тулпары түшүнө кирген сайын ак куйрук ыйлап, аракка мас болгон ал үй бүлөсү менен төлөңгүт малайларын кыйнай берчү.
жай айынын ысык күндөрүнүн биринде аракка аябай мас ак куйрук тулпардын сөөгү коюлган дөңгө күнөстүү бетке келди. Айлана чатырай шыбак жыты буруксуйт. Тулпардын баш сөөгү мас адамдын көзүнө тирүүдөй көрүнүп, аны тиктеп тургансып, жаш балача ыйлаган жайсаң куу сөөктү бооруна кысып өпкүлөп жатканда, баштын чарасындагы оролгон жылан дароо анын тамагынан чагып алды да мойнуна оролду. Чаңырган ак куйруктун жанына төлөңгүттөр жолой албай, алан сайын "Качы дарымчыны тез алып келгиле, жанымды качы алып калат" деп боздоп жиберди. Дарымчы алыстан чаап келгенче ак куйруктун тамагы шишип, уу жүрөккө өтүп кетиптир. Сүйлөй албай көз аңтарылган ак куйрукту карап качы кейиди. "Ажалың өз атыңдан десем ишенбей койбодуңбу?" Качынын олуялыгына көзү жеткен калмактар ошо жерден эле анын бутуна жыгылышкан дейт. Ак куйрук өлгөндөн бир ай өтпөй кичи кемиге Жунгариядан 23 жашар Маркашка жайсаң келип, ээрчиткен 25 жаштагы Белекти хан деп жарыялады. Өргөөсүнө көпчүлүктү чогулткан Маркашка дароо Качыны чакыртат да, сынагандай аны тиктеп отура берет. Кирип келип салам айткан соң, "Белек баатыр, бактың кут болсун. Энесин сатып катын алат, элин сатып хан болот деген ушул" деп мостойду Качы. Айткандай эле Белектин аялы Салмаке сулуу ат башылык черик бии Атыкталдын кызы эле. Актал менен Белектин атасы Жаманкул экөө дос дешчү. Эл оозундагы айынга караганда Актал Белектин энеси менен көңүл жакын эмиш. Качынын оозунан ачуу чындыкты угуп, Белек эрдин кесетиштептир. Айтмакчы, элин сатпаса Белек хан болот беле. Энесин сатпаган күндө да айын кепти ким төгүндөйт. Качынын сөзүн түшүнбөгөн Маркашка Белектен сурады. "Олуя эмне деп айтты?" "Жайсаң экөөңөрдүн жолуңар шыдыр болсун" деди Олуя. Белек дарымчынын сөзүн оңдоп которгонун билген Маркашка башын чайкай күлдү да, "Олуя, сенин айтканың эки болбойт дешет. Анда эле айтчы, мен качан өлөм жана кимдин колунан өлөм?" деп сурады. Качы көптү барып сүйлөдү. "Жайсаң, экөөбүз адегенде шерттешип алалык. Жообумдан кийин элиме кое бересиңби? Убада бергенде гана сага тагдырыңды айтып берем." "Шерттешкенибиз ушул" дегендей Маркашка колун сунду. Качы сүйлөп кирди. "Жайсаң, сен дагы бир 30 жыл өткөндө өлөсүң. Ажалың кыргыздын баатырынан. Ал экөөңөр жашташсыңар. Күн мурунтан аны издетпе. Анда эле өзүң тез өлөсүң." Маркашка кебелген жок. 30 жылдык өмүрүм бар болсо, мага ошол азырынча жетиштүү, калганын көрө жатарбыз. Элиңе барганда Байболотко айт. Алдыма келип кечирим сураса ага тийбейм. Чүйгө көчүп келүүгө макулдук берем." Качы бүшүркөдү. "Мен ал түндө аян көрдүм. Байболоттун жылдызы кулап түштү." Эртеси жараган ат мингизип, Жайсаң Качы Олуяны элине кое берген дешет.